Куу суусар. Не эмес жомогу. Токойдогу чынар терек тынчтыктын символу экен. Чынар теректин үстүндө бүркүт уялап, жумурткалап анын түбүндөгү тешикке жапайы доңуз жайгашып төлдөптүр. Бул экөө тынчтыкта, достукта жашашчу. Үчүнчү болуп суусар келгенден баштап абал өзгөрөт. Анын чынар терекке келген күндөн тарта максаты бул терекке жалгыз ээлик кылуу эле. Теректи ичинен тешип отуруп, кемирип отуруп, үстүндөгү бүркүттүн уясына, түбүндөгү жапайы доңуздун үйүнө чейин бара тургандай жол салат. Суусар бүркүт менен доңуздун достугун көрө албайт. Бир күнү бүркүткө чыгып, бүркүт досум, экөөбүздөн коркунучтабыз. Жапайы доңуз күнүгө теректин түбүн казып атат. Эгер сен жокто терек жыгылса, балдарың оор акыбалда калат. Анан аларды жапайы доңуз жалмап жеп коет. Этият бололу, дейт. Андан соң теректин түбүндөгү жапайы доңузга барып, досум, бул канга суузаган бүркүт экөөбүз үчүн чоң душман. Ал сенин балдарыңды жеш үчүн бир ыңгайлуу шарт эле күтүп отурат. Экөөбүздөн коркунучтабыз, абайлайлы, дейт. Ошол күндөн баштап ийинен чыкпай, коркуп жаткандай оюн көрсөтөт. Түнү чыгып, олжосун таап, курсагын тойгозуп жүрөт. Тынчы кеткен бүркүт менен доңуз уяларынан чыкпай, бири-бирин аңдышат. Бул күтүү ушунчалык узак убакытка созулгандыктан, бүркүттүн дагы доңуздун дагы балдары өлүп калат. Экөө тең ызаларына чыдабай, теректи калтырышып, башка жака көчүп кетишет. Алар бирин-бири күнөөлөшөт. Ишенчээктиктин курмандыгы болгондугун түшүнүшпөйт экөө тең. Суусар болсо максатына жетип, чынар терекке жалгыз ээлик кылып жашап калган экен.